Кечинде күзгүгө каранса же болбосо күзгүгө кайра карана берсе эмне болот? Күзгүдөгү карануудагы ар кандай коркутуучу ишенимдер же болбосо мистикалык ишенимдер, булардын баардыгы тең биздин ислам шариятыбызда далилденбеген нерселер. Тескерисинче, аалымдарыбыздын пикиринде күзгүгө карануу өзүн оңдоп жүрүү, тыкан алып жүрүү үчүн жана аялдар күйөөлөрүнө жакшыртуу, сулуулануу үчүн каралгандыгын шариятыбызда жакшы көрүлгөн амал болуп эсептелет. Бирок ал эми күзгүгө кечке убакыттын баардыгын коротуп каранып тура берүү же болбосо өзүнө өтө бир суктануу менен карай берүү бул адамдын өзүнүн нафсине, өзүнүн көзү тийип калуусуна себеп болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде кимиңер өзүңөрдүн нафсиңерден жана бир тууганыңардан, жакыныңардан суктана турган нерсе көрсөңөр, биринчи Аллахтан береке сурагыла, болбосо көз тие акыйкат деп айткан. Ошондуктан өзүбүзгө өзүбүз суктанган учурда же болбосо күзгүнө караган учурда бул дуаны айтабыз. Алхамдулилlah, Аллахума кама ахсанта халqi фахассин хулqi. Аллахка шүгүрлөр болсун. Аллахым, менин дене түзүлүшүмдү кандай коос, көркөм жараткан болсоң, менин кулк мүнөзүн дагы ошондой сонун коос кыл деген дуа.